Мына бүгүн дагы Самиутдин Карикебиздин 98ге 99га өтүп аткан апабызды азыр гана сабактан алдым батасын алып келдик. Машалла 99 жашында кылган кырааты, окуган тилават Кураны балким меникинен, балким эмес, аныгында эле 1000 эсе жакшыраак. Тажвиди, калкала, макоматы, такыбачылыгы, өмүрүндө бир намазын текке кетирбегендиги каза. 9 жашында намазга бекемдиги, жүзүнүн нуру, эмне деген керемет да. Мына Самиутдин Карикебиз азыр эле келдик. Кечиресиздер, 10 мүнөттөй кечигип калдык. Кирип апабыздын батасын алып насихат айтыңыз, кантип жетиштиңиз буга десек, айтып атат, биздин атабыз, апабыз адалдан болбосо, адал мээнет, пешене тер менен тапкан тамак аштан бир күн кокус түнөп калса, бир күн түнөгөн тамакты бербейт эле дейт. Бир күн түнөп калган тамак бербейт эле дейт. Ушунчалык күндөрдүн биринде биз жаш кезбиз, балтыр этибиз быш элек дейт, Самиутдин Карикебиз да чагылдырып айтып берип атат апасын. Апамдар жаш кезинде бу кишилердин ата-энесинде кеп экен да, биз сөз кылып аткан такыбачылык мына. Карапайым сөз менен эле сүйлөп берейин да, сиздерге сиңимдүү, түшүнүктүү болуш үчүн, жетиштүү болуш үчүн. Ушунчалык бу кишилердин ата-энеси такыба болгон экен. Үйдө тамак аш кылынат, коноктор келет, бирок даам татып көрсө, тамактын даамы анчейин эмес. Супсак, эмнеге дегенде туз жок. Биз жана келатканда эшиктин оозунда бир кап туз турду го. Эмнеге андан кошпойсуңар? Эмнеге туз жок деп айтасыңар деп конок айтса, эми жакынкы конок окшойт да, ушундай сиз айта ала турган, жакын катташкан, аралашкан десе, ал бир жыл таштап кеткен адамдын аманаты. Кудай акы, Кудайым көрүп турат, ушунчалык муктаждык, жакырчылык заманы болгон да ал учурда. Болсо дагы ушундан бир чүйчүм, ушундай бир мындай чымчымдагы туз алып колдонгон жокпуз дейтимиш да. Карасаңыз, такыбачылык ошол. Бирөөнүн акысына кирбей, Кудай Тааланын буйрган иштерин аткарып, тыйган иштеринен тыйылуу да бул. Жана 98 жаштагы Рабия апабыздан сурат да, кантип ошол үйүнө кирсек дагы асырдан кийин небере чебереси бардык Куран окуп атат да. Кандай үй бул? Кандай Кудайдын мээрими түшкөн үй бул? 98 жаштагы апасы, азыр дагы айтам, кечигип калды дегенде 28-25 күндө Куранды бүтүрөт экен, 98 жашында хатым кылып. Арабчасын кечикти дегенде 25 күндө хатым кылып бүтүрүп атат. Неберелери сабак берип атат. Тээ Ирак, Казакстандан, Өзбекстандан бери келип атышат, сабак берип атышат. Карасаңыз, эмне деген нерсе бул? Анан бүгүнкү зияратта ошол Самиутдин Карикебиздин 98-99 жашка өтүп бараткан Рабия апабыздын үйүнө зиярат кылып келдик. Нур. Биз келсек, мен меймандар менен дараты жок отурбайын деп барып даратка кирип кетиптир. Мейман менен дарат жок отурбайын деп. Кээ бир таксырлар фатва издеп жүрөт да, дараты жок Куран кармай берсең болот деп, шорттук мененчи. Бирөө динди ушундай Кудайдын сөзүн урмат көрсөтпөйт, а бирөө коноктор келиптир, кой, уят деп дарат алып келип атат 98 жашта. Мындай такыбачылыкты карап көрсөңүз, бир туган өзүңүздү бир салыштырып көрсөңүз, мына күнүмдүк болуп аткан окуя. Дарат алып кел, жүзү нур, малдашты окумот. Ушундай ден соолук. Эмнеге? Ибн Ади Камил деген китебинде айтат, бул Хасан далилге жараган хадис. Мен таалламал Кур'ан, ким Куранды окуп, Куран менен алек болуп жүрсө, маттаахуллаху би акли хатта ямут, өлгөнгө чейин жүзүнө нур берип, акылын алжытпайт дейт. Ошонун тастыгын бүгүн апабыздан көрдүк. Бети нур. Анан апабыздан сурадык. Баягы чубак устаз Рабия апабыз деп окутпады беле? Ошондо 99 жаш деп чубак балам айтып койгон, хижри жыл менен эсептеп толуктаган. Азыр эми бул милади менен чындап 99га келдим дейт. 98 жашка. Куран окуп бериңиз десем, ушундай апа Куран окуп берсеңиз болобу, сиз кыйналбасаңыз, бизге табаррук болсун десек, малдаш токумда отуруптур, Рахман сүрөсүн маком менен окудуга чиркен. Жанагы жерде айн гой мен канчалык чыкпайт го? Сага тилим кетпей кетет. Зал башка. Апабыздын махра жөн окуган жок, макомат Абдулбасов. Шейх Миншауи. Макомат. Анан бүткөн балдарым кечиресиңер, ушу каарлык тамагым кырылдап калды да дейт. Бирок ошол турушун мен 10 жыл окусам да окуй албасам керек, бул анык сөз. 10 жыл окусам да Курандан апамдай окуй албайм да. Тамгалар жайында. Айтат, 7 жаштан апа, бул Кудайдын бергени. 7 жаштан намазга келгенбиз, 9 жашта атам менен апам болду эми балагатка жеттиң балам, ушундан баштап намазын каза кылба деди, бүгүнгө чейин намазын каза кылып элек дейт. Шариаттын муну тартип эси дейт. Субханалла, болот экен го бир туган.
Болот экен го, биздин урпагыбыздан чыкса болот экен го. Ата энеси жанагындай такыбалар. Адал жашагыла, шеккүмүн нерсени жебегиле. Анан айтыңыз бизге, бизде кыздарыбыз аракет кылабыз. Адал жашагыла, шеккүмүндүү нерсени жебегиле, андан кийин өзүңөр тарбиялуу болгула дейт. Силер тарбиялуу болсоңор, балдарыңар каяка кетет. Анан силер оңбосоңор, балдарыңар каяка барат дейт да. Теспесин алдым. Сиз ушул теспеңизди бериңиз табарып кетейин деп, унаа да калды сыртта. Ушундай береке бир тууган. Зияратка барып батасын алып коюңуздар, Самиттин карекебиздин уруксат сурап. Эми толук ажайып нерсе да. Айтып отурса көп нерсе.